Тажикстанда калкынын 58%дан ашыгы тагыраагы 15 декабрга карата Тажикстанда 3 миллиондон ашуун жараны эмдөөдөн өткөн. Ошондой эле экинчи дозаны калктын 47,3% алганы белгиленген. Тажикстан бул илдеттин алдын алуу үчүн 18 жаштан жогорку жарандарга милдеттүү деп бекиткен. Тажикстан өлкөсү Коронавас, AstraZeneca, Pfizer, Moderna жана Sputnik V вакциналарын колдонууда. Өзбекстанда пландалган калктын 55% толук эмдөөдөн өткөнүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирген. Коронавируска каршы эмдөөнүн толук курсунан өткөн жарандардын саны 12 миллионго чукул адамга жетти. Өзбекстанда ушул жылдын 1-апрелден тарта калктын коронавируска каршы эмдөө башталган. 28 сентябрдан тарта республикада 12 жаштан жогорку балдар да эмдөөнөн өтүүдө. Россия Федерациясында ачык маалымат булактарында бийликтин маалыматы боюнча эмделгендердин арасында ооруга чалдыккандардын саны 4%дан ашпайт. Азыр 76,5 миллиондон ашык адам бир дозаны алды, 70,8 миллиону толук эмдөөдөн өттү. Вакцина коронавирустан коргонуунун эң ишенимдүү жолу бойдон калууда. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 20 декабрга маалыматына караганда өткөн суткада COVID-19 илдетинен бир адам каза болду. Соңку бир күн ичинде вирус 23 адамдан жаңы аныкталды. Алар эң көбү Бишкек шаарында, азыр ооруканада 301 бейтап жатат. Дагы 338 адам үйдөн дарыланууда. COVID-19га каршы 6 түрдүү вакцина акысыз сайылууда. 20 декабрга карата 1,186,000ден ашуун адам эмдөөдөн өттү. Алардын 973 миңден ашууну 2 дозаны тең алган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата Баткен облусунда бир гана учур катталган. Облуста вакцинанын 4 түрү колдонулууда. Жалпысынан биринчи дозаны 49% жаран алды. Ал эми жерлерде акыркы буйрук боюнча 16 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө ушундай балдарга эмдөө жүргүзүү боюнча Саламаттык сактоо министринин буйругу бар. Ошол боюнча биз жерлерде ушул лицей, университеттерде ушундай окуган мектеп окуучуларга бул жеринде кызматка жөнөтүп, булар менен иш алып барып атабыз бүгүнкү күндө. Эми катталбаган учурлары болуп атат. Болгону ошо бизде катталганы ошо 10 учурга чейин болуп атат да Баткен областында. Кээ бир күндөр катталбаган учуру дагы бар. Анан анализдер толук кандуу район шаарлардан бизге келип атат. ПЦР анализге биз лабораториябыз иштеп атат. ПЦРге тесттемелер толук кандуу жетиштүү санда. COVID-19 пандемиясы башталгандан бери өлкөдө илдетке чалдыккандардын жалпы саны 184,195ге жетти. Өлкө боюнча 179,282 киши вирустан айыкты. Коронавирустан жалпы 2783 адам көз жумду. Бактыгүл Мирадилова, Эрнест Азамат уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.